Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн 14-15 мартка караган түнү Америка Кошмо Штаттарында өтө турган UFC Fight Night турниринин кезектеги мелдешинде кыргызстандык Муктубек Оролбай уулунун беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Кыргызстандык мушкердин беттеши саат канчада башталат, аны кантип көрө аласыздар? Бул тууралуу алдыда кыскача биздин каналда болуп туруңуздар. Бүгүн түнү Лас-Вегас шаарында UFC Apex спорттук жайында өтө турган UFC Fight Night 269 турниринин алкагында кыргызстандык мекендешибиз UFC'нин мушкери Муктубек Оролбай уулу аталган уюмдагы өзүнүн кезектеги беттешин өткөрөт. Барыңыздар жакшы билгениңиздердей эле ал буга чейин жалпы аталган уюмда 5 беттеш өткөрүп, анда 4 жолу атаандаштарын утуп алса, бир ирет жеңилген. Акыркы 2 беттешин катарынан мөөнөтүнөн мурда биринчи раундда жеңип келе жатат. Бул жолку кыргызстандык мушкердин атаандашы Крис Кёртис аттуу Америка Кошмо Штаттарынын күчтүү, айры тажрыйбалуу, ары ардагер мушкер болот. Крис Кёртис Муктубекке караганда көп убакыттан бери UFC уюмунда беттештерди өткөрүп жүргөн жайы бар. Бирок акыркы мезгилдерде анын карьерасында жеңишине караганда жеңилүүлөрү көбөйүп бара жаткан чагы. Жөнөкөй тил менен айта турган болсок, акыркы 6 беттешин карай турган болсок, 3 ирет жеңилсе, бир ирет беттеши no contest болуп жыйынтыкталган, 2 атаандашын утуп алган. Акыркы беттешинде 2025-жылдын июль айында Макс Гриффинди калыстардын 2 тараптуу чечими менен жеңип чыккан. Бутка туруу абалында өтө күчтүү, соккулары өтө таамай, ошол эле мезгилде нокаутка учурата турган күчү бар. Эми алдыда күтүлүп жаткан бул кызыктуу беттеште кыргызстандык мушкерибиз жеңишке жетип, кыргызстандыктарды кубантат деген ишенимибиз бар. Көпчүлүк аналитиктердин ою боюнча кыргыз мушкери күтүлүп жаткан беттеште фаворит. Биринчиден жаш, экинчиден ар беттеш сайын тажрыйбасы өсүп, өзүнүн күчтүү жактары ачылып жаткан Муктубек Оролбай уулу биздин пикирибизде дагы бул беттеште жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү көбүрөөктөй. UFC Fight Night турнири Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 3:00 башталат. Кыргызстандык мушкер картта 6-чы болуп чыгат. Демек, болжол менен биз күтүп жаткан беттеш таңкы 4:30 орун алат. Аны биринчи кезекте расмий түрдө UFC Fight Pass'тан көрө алсаңыздар болот. Ошол эле мезгилде АКШ же болбосо чет мамлекеттеги мекендештерибиз Paramount Plus'тан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми кыргызстандык көрөрмандар үчүн бул беттешти түз эфирде көрүү бир аз кыйыныраак. Бирок биздин досторубуз, тактап айтканда Pro Sports Кыргызстан Telegram каналы өзүнүн Telegram баракчасында беттешти түз эфирде көрсөтөт. Эгер кааласаңыздар, ал жакка катталып, периодду түз эфирде көрүп алсаңыздар болот. Достор, буйруса кубанычтуу жаңылыктардан кезиккенче дейли, аман болуңуздар.